Бүгүнкү көрсөтүүбүздө экс-депутат Алмамбет Шыкмаматовдун жубайы пневмониядан каза болду. Асема, менин айткан сөзүмдү Анжелика сиңдим өзүнө алып мага асылыптыр. Сабырбек Жумабеков өз алдынча дарыланбай дарыгерге кайрылгыла. Муфтият таажи вирустан көз жумгандарды көмүү эрежесин иштеп чыкты. Мына ушул жана башка жаңылыктар алдыдагы мүнөттөрдө толугу менен. Экс-депутат Алмамбет Шыкмаматовдун жубайы пневмониядан көз жумду. Экс-депутат Алмамбет Шыкмаматовдун жубайы Жаннара Турдакунова 6-июлда пневмониядан көз жумду. Ал акыркы күндөрү улуттук госпиталдын кайра жандандыруу бөлүмүндө дарыланып жаткан. Бул тууралуу саясатчынын жакын санаалаштары билдиришти. Пневмониядан дарыланып жаткан КТРКнын мурдагы директору Илим Карыпбеков социалдык тармактагы баракчасы аркылуу кандайдыр бир тукум курут өкүм сүрүүдө. Көптөгөн жакындарыбыз кайтыш болуп жатат. Көптөгөн тааныштар үйдө же жандандыруу бөлүмүндө оор абалда жатат. Азыр эле Алмамбет Насыркановичтин жубайы каза болду. 4 баласы калды деп жазды. Суперкежи порталы Жанара Турдакунованын көзү өтүп кеткендигине байланыштуу жакындарына жана үй бүлөсүнө көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт. Булак Суперкежи сайты. Асема, менин айткан сөзүмдү Анжелика сиңдим өзүнө алып мага асылыптыр. Бул Анжелика деген сиңдиме каттуу тийген экен сайттын жазганы. Эмне дейм эми? Акылдуу эле айым го дечи элем. Оштун аэропортунан апасы менен учакта баратып, үйүндөгү жаман нерселерди айтып берсе, аябай кабатырландым эле. Капельницадан кийин акыбалы жаман болуп атканын, бул сиңдим менен жакын тааныш болбосом да жакшы сөздөрүмдөн аябай апасына поддержка бергенмин. Негизи кызыгуум да жок бул үй бүлөгө. Сенсиреп эле жазганынан билсе болот экен тарбиясын. Элге зыяны тийбеген соң бирок мага жеке кайрылыптыр. Көрдүңүздөр баарыңар. Эрим бар деген сөз калп эмес. Анча-мынча сенин жалган сөздөрүңө караганда, мындай кайым айтышуу сага жарашса, мага жарашпайт. Проблемаң болсо жекеле кайрыл. Мындай пикирин Асема өзүнүн Инстаграм баракчасына калтырган. Булак Аргумент КЖ сайты. Сабырбек Жумабеков өз алдынча дарыланбай дарыгерге кайрылгыла. Бишкек шаарындагы травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун башчысы Сабырбек Жумабеков жарандарды өз алдынча дарыланбоого чакырды. Академиктин кайрылуусунда өпкө оорусу пневмония эч кандай симптомдору жок эле пайда болуп жатканы айтылат. Дарыгер оору жаңы башталып келе жатканда дароо ооруканага кайрылууну сунуштады. Булак Арба КЖ. Муфтият таажи вирустан көз жумгандарды көмүү эрежесин иштеп чыкты. Муфтият саламаттыкты сактоо министрлиги менен вирустан көз жумгандардын сөөгүн мусулмандардын шарият өкүмдөрүн эске алып, жерге берүү сунуштары менен макулдашты. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы таажи вирус жуктуруп кайтыш болгон адамды акыркы сапарга узатуу боюнча фатвасын жарыялады. Бул тууралуу муфтияттын сайтында жазылган. Маалыматка ылайык, муфтият саламаттыкты сактоо министрлиги менен вирустан көз жумгандардын сөөгүн мусулмандардын шарият өкүмдөрүн эске алып, жерге берүү сунуштары менен макулдашканы айтылат. Таажи вирустан каза болгон адамды жууп, кепиндөө жана жерге берүү маселесинде шарият төмөндөгү көрсөтмөлөрдү берет. Кайтыш болгон диндеш бир туугандын сөөгүн жууп, кепиндөө жана жаназа намазын окуу мусулмандын мусулманга карата вазипаларынын эң башында турат. Жуулуп, кепинге оролгон маркумдун жаназа намазын окуу парзы кифая болуп саналат. Бул вазипаны бир топ мусулмандар аткарган учурда калган мусулмандардын мойнунан сакыт болот. Жаназа намазын окуу үчүн атайын бир убакыт белгиленген эмес. Даяр болуп калган сөөктү көп көттүрбөстөн жаназасын окуп жерге берүү негизги иш. Илдеттин жугуу кооптулугу бар болгон учурларда жаназа намазын мүмкүн болушунча аз кишинин окуганы абзел. Ошондо да оорунун тарашын эске алуу менен зарыл чараларды көрүү керек. Тактап айтканда, намазга катышуучулардын ортосунда белгилүү аралык сакталууга тийиш. Мындай кырдаалда эгерде бир нече маркумдун сөөгү даяр болсо, баарына бир жаназа окуу жетиштүү. Оорунун жугуу ыктымалы жогору болсо, тиешелүү инсандар тарабынан жерге берилген маркумдун жаназасын
кабырынын башында кыбылага беттенип окууга да болот. Негизги эле кооптулук болгон учурда адистердин кеңеши боюнча зарыл чаралар жана коргонуу шарттары аткарылган соң маркумду шарият талап кылган тартипте жууп, ак кепенге оруп жерге берүү керек. Бирок бардык коргонуу чараларынын жана алдын алуу иштеринин аткарылгандыгына карабастан, маркумду сууга алган жана шарият талап кылгандай кепенделген учурда башка адамдарга оорунун жугуу коркунучу бар болсо, анда төмөндөгүдөй амалдар жетиштүү болот. Белгилүү аралыктан суу куюп же болбосо узактан суу чачып сөөктү жууганга болот. Эгер дарыгерлер таживирус оорусунан көз жумган адамды жууп, атайын вирустан корголоочу материалдар менен ооруп берген болсо, аны кайра ачып жууп кепендөөнүн кереги жок. Маркумду жууган эгерде жугуштуулук өңүттөн коркунучтуу болсо, тийиштүү адистердин көрсөтмөсүнүн негизинде коргонуучу кийимдерди кийип сөөккө таямым кылдырууга болот. Таживирус оорусунан кайтыш болгон адамга жаназа окуу жана анын денесин шариятка ылайык жерге берүү милдеттүү болуп эсептелет. Денени өрттөп, кислота же башка химиялык каражаттарды колдонуп көмүүгө шариятта уруксат берилбейт. Албетте этияттык үчүн вирустан коргоочу жолдордун жардамы менен жерге берилет. Сөөктү шарияттык тартипте казылган көрүстөнгө кепин менен көмүү кооптулук жарата турган болсо, атайын өлүк салуучу же табыт менен көмүүгө уруксат. Кырдаалга жараша жана зарылчылыктан улам ушул иштерге барып жатсак да, мусулман бир туугандарыбыздын астындагы акыркы диний вазипаларыбызды аткарып жатабыз деген аң сезимде болуу керек. Булак, Спутник KG. Мугалим Курманалиева түркүн гүл өстүрүп 1000 сомго чейин сатат. Нарын облусунун Актала районуна караштуу Чолок Кайың айылынын тургуну Нуржан Курманалиева 16 жылдан бери гүлдүн түрүн өстүрүп келүүдө. Аны менен аймактык кабарчы маектешти. Курманалиева Нуржан Талиповна аталган айылда 1981 жылы туулган. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых жана жаран таануу факультетин аяктаган. 2002 жылдан бери Чолок Кайың айылындагы Бердалы Календаров атындагы орто мектебинде тарых мугалими болуп, 21 жылдан бери үзүрлүү эмгектенип келет. 1999 жылы ушул эле айылдын тургуну Чоро уулу Алмазбекке баш кошкон. Алардын 2 уул, 3 кызы бар. Мектепте окуп жүргөн кезимде эле кыргыз тили мугалими болууну кыялданчумун. Бирок окууга тапшырууга барсам, филология факультети толуп калып, тарых факультетине тапшырып, ошондон улам тарых мугалими болуп калдым. Мугалимдик кесипти татыктуу аркалоо үчүн ар бир мугалим окуучунун алдындагы чоң жоопкерчиликти туюп, сезе билүүсү зарыл. Буга чейин мектепте директордун орун жана тарбия иштери боюнча орун басары катары иштеп келген элем. Жаштардагы иштесин, үйрөнсүн деген максатта өз каалоо менен арыз жазып берип, учурда катардагы мугалим катары иш алып баруудамын, деди Курманалиева. Ал башынан өткөн окуясын айтып берди. Жаңы иштеген жылдары директорубуз мектепке жоолук салынбай келгиле деген талап койду. Үйдөн жоолук салынып чыгып, мектепке кирип бара жатканда жоолугумду чечип койчумун. Класс жетекчи болуп иштеп жүргөн кезимде бир жолу бир окуучум үйүнө качып кетиптир. Артынан үйүнө жөнөдүм. Бара жатсам баягы окуучум көчөдөн тосуп алып, "Эже, атама айтпай эле коюңузчу. Атам укса мени өлтүрөт" деп үйүнө киргизбей койду. Көрсө ошол күнү ат оюндары болмок экен. Ошону көрүш үчүн сабактан качып кетиптир. Класс жетекчи кезимде окуучуларымды катуу кармачумун. Өзүмдүн балдар, кыздарымды карабай, чаап жиберчүмүн. Азыр окуучуну чапмак тургай, катуу сөз айтуу кыйын. Бирок мектепти бүтүп кеткен окуучуларым үйгө чейин келип, учурашып келишсе, ыраазы болуп калам, деди ал. Курманалиева 16 жылдан бери гүл жана жер жемиштин түрүн өстүрүп, аны сатып киреше таап келет. Гүл өстүргөндө аябай жакшы көрөм. Гүлдүн 20дан ашык түрүн өстүрөм. Мисалы герань, бегония, хризантема, гортензия, глоксиния жана башка түрлөрү бар. Бир гүлдү 100 сомдон 1000 сомго чейин баалап сатам. Баалары гүлдүн түрүнө жараша болот. 1000 сомго 4 жылдык малачай гүлү сатылат. Гүлдөрдү бир башкача жакшы көрөм. Гүл сулуулук эле бербестен адамзаттын ден соолугуна дагы пайдалуу эмеспи? Акчамды гүл сатып алуудан такыр аябайм. Жайкы эс алуудагы жумушум бакчага чыгуу. Бакчабызга жер жемиштин түрүн өстүрөбүз. Мисалы бадырың, капуста, помидор, кулпунай, кызылча, сабиз жана башка.
Жер жемиштерди сатам, жаз мезгилинде парник кылып дагы сатам, деди Багбан айым. Анын жолдошу айыл өкмөттө иштейт. Жолдошум Алмазбек дагы ушул эле айылдан 1977 жылкы. Учурда айыл өкмөттө социалдык иштер боюнча адис болуп эмгектенет. Жолдошум менен жашаган көчөдөн кийинки эле көчөдө жашачу. Мени алат деп эч убакта ойлогон эмесмин. Биринчи курста айылга каникулга келгенде мени алган. Башкача айтканда, кыйкырсам кыйкырыгым угула турчу жерге келин болгом. Үйдө жолдошум кожоюн. Анын уруксаты жок, чычкан, жүргөлөбөйт десем болот. Кудайга шүгүр, жашообуз жакшы, деди мугалим айым. Булак турмуш KG.